Аллах таалам баардыгыбызга пайдалуу илим берсин жана бул илимди бизге пайдалуу кылсын. Үйрөнгөн илимибизди амал кылып, акыретте бул дүйнөбүзгө жакшылыгыбызга себеп болсун. Масаилил жахилия, караңгы доордогу ар кандай кылык жоруктар, бул нерселер исламга, иманга, пайгамбарга, Аллахка каршы келе турган түшүнүктөр, кадамдар, сөздөр, амалдар. Бул бөлүмдө алар Аллах тааламга сыйынууда, жакындоодо ырыскынын жакшыларын, Аллах таалам берген ырыскылар бар да, ошонун кээ бир нерселерин таштап салган. Ал нерсени таштоонун өзү ибадат, таштоонун өзү Аллахка жакындык деп түшүнүктүү болушкан. Жана ошондой эле кийимдерди да жакшынакай таза, кооз, жакшынакай кылып кийинип жүрүүнү дагы арам көрүшкөн. Жакшы тамактарды жеп, жашоону дагы арам деп көрүшкөн. Бул мына жөөттөрдө дагы, ушул христиандарда дагы жана мындан калган мусулмандардын арасында дагы суфилерге жуккан да, Алла сактасын. Көрдүңүздөр, мурунку жахилиядагы нерселер биз үйрөнүп билбесек, кантип каптап кирип калганын өзүбүз да сезбей калабыз. Айрымдар мисалы ырыскы дегенде сиздер неме деп эле түшүнбөңүздөр да, тамак аш жей турган нерсени эле түшүнбөйлү. Ырыскы дегенде Аллах тааламдан берилген бүт жакшылыктар баары ырыскы да. Бала чакалуу болуу ырыскы, үйлөнүү дагы ырыскы. Айрымдар болсо үйлөнүүнү арам катары көргөн. Үйлөнүүнү арам катары көргөн. Мусулмандардын арасында дагы тайпаларда өтө такуам дегендер үйлөнүүнү туура көрбөгөндөр бар өздөрүндө. Ошол эле христиандарда дагы, жөөттөрдө дагы күчтүү илимдүүмүн, башчымын дегендер да үйлөнбөйм, үйлөнүш мага арам деп көрүшкөн. Анан ошентип жылы берип тамак ашка киришкен, суусундуктарга, кийимдерге чейин өтүшкөн. Мунун баары таштоодо өзүнүн бир даражасын бийик катары көрүп, ушуну Аллах тааламга жакындоо катары санашкан. Аллах таалам Куранда Араф сүрөсүнүн 32 аятында айтат: "Эй Мухаммад, айткын: Ман харрама зинаталлахиллати ахраджа ли ибади ват таййибати минар ризк." Эй Мухаммад, айткын: Ким муну арам кылды? Аллах таалам кооздуктарын муну өзүнүн кулдарына берди го дейт. Кооздук кылып, адал кылып, ырыскыдагы жакшынакай нерселерди каяктан алып келди буларды арам кылып? Каяктан булар тыюуну алышты деп. Эй Аллахка иман келтиргендер, я юхалладина аману ла тухарриму таййибат ма ахаллаллаху лакум. Майда сүрөсү 87 аятта. Эй Аллахка иман келтиргендер, силерге берилген таза нерсени арамга чыгарбагыла, Аллах таалам адалдап берген нерсени. Ошентип кээ бирлер жан жаныбарларда адал нерсени арамга чыгарса, кээ бирлери малдардын арасынан дагы арамга чыгарган, кээ бирлер кийим дедик, кээ бирлер үйлөнүүнү, ошентип Аллах таалам адал деп койгон нерсени арамга чыгарган. Ушул жахилиянын жолунан. Алымдар бир ооздон ижма менен айтышат. Кимде ким Аллах тааламдын адал нерсесин арамга чыгара турган болсо, бул динден ыргып кетет. Адал дегенди арамга чыгарса, арамды адалга чыгара турган болсо, динден ырык билип туруп ушуну жасай турган болсо. Анан дагы ошол нерсени арамга чыгарып, же болбосо адалды арамга чыгарып, же арамды адалга чыгарып, анан аны Аллахка жакындоо деп баяндап, ошондой түшүнүктүү болуш, бул андан да кооптуураак. Бул Аллахка курдоомат коюу, жалган жалаа жабуу. Аллах таалам мындай нерсени буйрубаса дагы, ошол нерсени буйруду деп кароо. Эй элчилер, силер жакшы нерсени жегиле, жакшы амалдарды кылгыла деп буйруган Аллах таалам. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын убагында да айрым адамдар келип, мен үйлөнбөйм, мисалы оозумду ачпай дайым орозо жүрөм, бирөө болсо мен дайым уктабай кечкисин намазда жүрөм деген сыяктууларда адамдар болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ачууланып, катуу баяндаган, белгилүү. Өтө сак болуш керек, арамга чыгаруудан, адалга чыгаруудан, арам нерсени адалга, адал нерсени арамга. Өтө так билиш керек. Ал эми айтпадык кооздукта жүрүү, жакшынакай таза жүрүүнү дагы булар арамга чыгаргандар болгон. Ошон үчүн бул нерседен кайсы бир деңгээлде аз болсо да кээ бир мусулмандарда байкасаңыздар, кийимдерин кири кылып, өзүн карабай таштап салган адамдар да бар. Анан ошол менен бир өзүн бир таква катары, Кудайга жакын жүргөндөй дүйнөнү мен таштап салгам, мындай бир акыретти гана көздөп, бул дүйнөнү такыр таштап салгандай кылып жүдөп, ушундайлар бар да. Бул дагы Аллах сактасын, кайсы бир деңгээлде Аллах берип койгон жакшылыкты таштап, ошол менен Кудайга жакындайм деш, бул надандык. Бул исламдан эмес, имандан эмес. Балким бул каршы, иманга, исламга каршы. Аллах таалам өзү айтып атат: "Эй Мухаммад, айтчы,
Ким бул Аллахтын коозуктарын, жакшылыктарын арамга кылды? Каяктан алып келди бул нерсени? Арам деп, же ошондой түшүнүктүү, же ушуну менен жакындайм деп, ар бир Аллахка жакындоочу жолду ачык далил баяндын негизинде болуш керек. Ар бир арам нерсени дагы ачык далил баян негизинде болуш керек. Адамдын табитине жакпай калса эле, мен муну арам көрөм, же муну мен туура көрөм деген болбойт. Мына ушул шейх да айтып атат, Солих Фаузан хафизахуллах, кийимдердин жакшынакайын таштоо, сулуулоону таштоо, жакшынакай адал рызкыларды таштоо каяктан алып келди дейт. Негизи бүт нерсе белгилүү. Жей турган нерселер, Аллах Таалам чыгарып берген жер бетинин нерселер адал негизинен. Бирок кайсы нерсе арам десе, Аллах Таалам ошол нерсени арам кылып берсе гана ошол арам болот. Основа өзү адал, арам нерселер өзү аз эле. Аллах Таалам баяндап берген нерселер гана арам. Ошон үчүн Муслимде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха джамилун юхиббул джамал". Аллах Таалам сулуулукту жакшы көрөт деген. Сулуулукка баары кирет: тазалык, жакшынакай, ылайыктуу кийинип жүрүү, Аллах берген рызкыларды, неаматты көргөзүп, Аллахка шүгүр этип, ошону чамбай, жиркенбей, арам кылбай, адал нерсени жеп колдонуу. Анан бул нерсе менен мен баягы бирөө айткандай тооктун жумурткасын жебейм, ал тооктон чыккан нерсени кантип мен жейм, тоок деген эмнени гана жебейт, мындай деп өздөрүнө эле жыйынтык кылып, адал нерсени арамга чыгарып алып, мен жакшынакай кийимдерди кийбейм, эски кылып жамалап жүрө берем, ушу менен Кудайга жакындайм деген түшүнүктөрдүн баары эч кандай далили жок. Аллах сактасын, туура эмес нерселер. Кээ бирлер ырыскыны муну жейм, тигини жебейм деп. Дагы бир хадисте, Тирмизиде келген хасан хадис, Шейх Альбани Сохих Жамиинде келтирген. Айтат: "Инналлаха юхиббу ида ан'ама аля абдин ни'матан ан яра асара ни'матихи алейхи" дейт. Аллах Таалам жакшы көрөт, кайсы бир кулуна бир жакшылыкты берсе, мындай немат жаап атат адам балаларына, жакшылык түшүп атат. Ошонун иизин, таасирин, мындай бир натыйжасын көргүзү келет дейт кулунун. Бул деген сөз Аллах Таалам сага рызкы берип атабы, шүгүр айт, көргөз Аллахтын берип аткан жакшылыгын. Анан сен жокко чыгарып, тыйып, колуңда болсо да өзүңдү байкуш көргөзүп, эски кийимдерди кийип, эмне деген бул? Бул хадис да Аллах Таалам сүйүнөт, кубанат, жакшы көрөт дейт. Аллахтан берилген жакшылыкты адам баласы рия кылбастан, ысырап кылбастан, ой көтөрбөстөн, башкаларга көрүнөйүн дебестен колдонсо жакшылыкты, бул жакшы нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сулууланып, атыр себинип, мисвак колдонуп, жакшы кийимдерди кийинип жүргөн. Жанагындай делегаттар келгенде өзүнчө кийим болгон, жакшынакай кийинип чыккан белгилүү нерсе. Мына бул жаңы чыккан нерсе эмес экен. Жөөттөрдө да, христиандарда, анан мусулмандардан суфилерге жугуп, ушинтип кийимди таштап, жакшынакай адал нерселерди таштап, келе билбей эле, мисалы, койдун ичинде бир сөөктөр бар экен, бул арам экен, анан жүлүнү арам экен деп эле мындай арам деген сөзгө тили жакын да, баскасын абайлаш керек. Мен табитиме жакпайт, мен жей албайм, жүрөгүм айланып кетет деп айта бериңиз каалагандай. Мага аппетитим тартпайт ушул тамакка деп. Бирок арам деген сөздөн сак болуш керек. Арам деген үчүн 100% Аллах Таалам арам кылганбы, анык билесизби? Ошондо гана айтыш керек. Бул арам, арамга чыгаруу, анан бирөөлөргө таңуулап, өзү туура эмес түшүнүп алып, адал нерсени арамга чыгарып алып, анан башка бирөөлөрдү жасап жүрсө, аны жаман көрүп, бул андан да оор. Ага чакыруу андан да оор, Аллах сактасын. Андан кийинки бөлүм дагы бир булардын адашууларынан, мурунку коомдордун. Мурунку коомдордун дегенде жакшы түшүнүңүздөр. Ушул түшүнүккө пайгамбар алейхиссалату вассалам каршы чыккан. Ай, бунуңар туура эмес деп, бул сөзүңөр туура эмес, кадамыңар туура эмес деп пайгамбар кайтарып атат деген түшүнүңүз да. Ушул ар бир бапта айтып атабызбы? Ошол нерсени пайгамбарыбыз жек көргөн, кайтарган, тыйган, бул менден эмес, бизден эмес деп, ыймандан эмес, исламдан эмес деп кайтарып аткан бап экен деп түшүнүңүз. Бул ар бир бап мындай бир жакшы бап эмес. Жамандыкты биз үйрөнүп, билип, таанып атабыз, ташташ үчүн, алысташ үчүн, ошондой нерсеге, чуңкурга түшүп калбаш үчүн. Бул бөлүмдө адамдарды чакырууда адашууга чакырып, анан билимсиз чакыруу. Негизи билбегенден адам сөзсүз адашууга чакырат. Адашууга билбей туруп чакыруу. Эгер билгенде адашууга чакырбайт эле. Кээ бир учурда билип чакырат, Аллах сактасын, ал бапты өтөбүз ал. Андай адамдар болгон, Аллах сактасын. Ушу жахилиятта билбей туруп бир амалга чакыруу, бул дагы караңгы мурунку капырлардын, мушриктердин, жөөттөрдүн жолдорунан болгон. Исламда, иманда пайгамбар алейхиссалату вассалам көргөзүп бергенде, дават кылып чакырганыңызда далилдин негизинде, илимдин негизинде, даанышмандык менен, туура баян менен, чырайлуу жол менен талаш тартышсаңыз да илим менен, ошондой болуш керек. Эгерде илим жокпу, адам сөзсүз адашууга чакырат. Мындайча айтканда, сиз адамдарды адашууга чакырып,
акыйкатка каршы турууга чакырасыз да кайра. Жакшылыкка чакырбай эле. Ошон үчүн адам билген нерсесине так билип туруп чакырыш керек, айтыш керек. Ал эми жахилияттын жолунда кандай деген? Анкабут сүрөсү 12 аятында Аллах Таалам айтат: "Ва қалаллазина кафару лиллазина аману". Аллахка капыр болгондор ыймандуу адамдарга айтышты дейт. Иттабиу сабилана. Бизди эрчи бергиле, биздин жолду эрчи бергиле дейт. Кимдер айтып атат? Капырлар мусулмандарга айтып атат. Биздин жолду эрчигиле депчи, капырчылыктын жолун эрчигиле. Вал нахмил хатаякум дейт. Силердин катаңарды биз мойнубузга алабыз деп. Мына ишканда ширкке чакырып алып, адалды арамга деп, арамды адалга деп, далилсиз, билимсиз чакырып алып, Аллах түшүрбөгөн нерсеге чакырып, андан кийин эгер коркуп атсаңар, силердин күнөөңөрдү биз алалы, жоопкерчилигиңерди биз алабыз. Коркпой эле бизди эрчи бергиле деген. Ар бир акыреттен коркпогон, Аллах Тааламды улуктабаган, жоопкерчилик сезбеген адамдар ушинтип коркпой эле сүйлөй берет. Сөзү чынбы, жалганбы, туурабы, туура эмеспи ага маани бербейт. Акырында эмне деп атат? Коркпой эле койгула, биз силердин катаңарды мойнубузга алабыз. Мына бүгүнкү күндө да ошо адашкан адамдарга эскертсе кайра наадандыгы күчөп, ширкке чакырып, кабырларга чакырып, бидаттарга чакырып, Аллах түшүрбөгөн мыйзамдарга чакырып, китептерди жазып, макалалар жазып, мындай чыкканда динге эмес, диндеги жок жаңылыктарга чакыргандар бар. Бузукулукка чакырып, канча деген башка секталар да бар. Адашууга чакырып, ошого мындай активный болушат. Аллах Таалам Куранда Али Имран сүрөсү 149-аятта: "Я юхалладина аману ин тутиулладина кафару яруддукум ала акабикум фатанқалибу хасирин". Аллах иман келтиргендер, эгерде силер капыр болгон адамдарга баш ийип кете турган болсоңор, силерди тартып кетет капырчылыгына. Андан ары силер утулуучулардан гана болосуңар деген. Бир топ китеп ээлерге силер баш ийип кете турган болсоңор, силерди имандан кийин капырчылыкка үндөп кетет деген. Алар тозокко чакырышат. Аллаху ядуу илал жанна. Ал эми Аллах Таалам бейишке чакырат. Ошон үчүн көпчүлүк айтып атат, көптөр эле ушинтип сүйлөп атат, мындай деп атат, башкалар тигиндей деп атат деген көпчүлүк алданып антпеш керек. Аллах сактасын, көпчүлүк адамдар адашууда болот. Аллах Таалам айткандай: "Ва ин тути аксар ман фил ард юдиллука ан сабилилла". Эгер сен жер бетинде көпчүлүк адамдарга баш ийе турган болсоң, сени адаштырып салат. Иаттабиуна илля дон. Алар тек гана ойду, жоромолдорду, божомолдорду ээрчишет. Алар тек гана такталбаган нерселерди ээрчишет. Мына мурунку доордогу адамдардын абалын сүрөттөп айтып, эми азыркы адамдар дагы тактабай, аныктабай чакырып бере турган болсо, ушундай кейипти кийген болот Аллах. Билбей чакыруу бул жахилиянын жолдорунан экен. Пайгамбарыбыз алейхиссалату вассалам каршы турган жолдордон экен деп. Андан кийинки бөлүм буга чейин айттык. Кээ бирөө мейли билбей чакырат экен, кээ бирөө билип туруп өзүнүн жолун, бүдөм экенин, белгисиз экен, туура эмес экенин билсе деле өчөшүп калса, жүрөк бузулуп кете турган болсо, ошентип көкпеттик менен, зулумдук менен, өжөрлүк менен адам көгөрүп ошондой адашууга чакыра берет. Чакырганда биз буга чейин айттык, билбей чакыргандар бар. Бул бөлүмдө билип туруп чакырат. Билип туруп көкпеттик менен, өжөрлүк менен, зулумдук менен чакырат. Жалганга. Кээ бирөө бар билбей туруп чакырат. Аны айттык, билимсиз илимге чакыруу деп. Бирок экөө тең коркунучтуу. Билбей чакырса, ойлооңуз, билбей чакырып алдым, ошон үчүн үзүр барго депчи. Жок, билбейсизби, унчукпаш керек. Билип туруп чакырган бөлүмдү айтып атабыз бул бөлүктө. Бул дагы жахилиянын жолдорунан. Бирок шейх айтат, булар билип туруп чакыргандар, алар түз эле мен чындыкты билбейм, же чындыкты билдим, силердики туура мындай деп, же болбосо бул капырчылыктын жолу, мен ушуга чакырып атам деп антип түз чакырбайт экен. Булар мындай бир кооз көргөзүп, ошол жолду аткаруу менен акыр барып натыйжасы барып, капырчылыкка, имандан алыстап кете турган жолдорго чакыруучу жолдор менен ошондой ыкмаларды колдонот. Жанагы иблис, билесиздер, Нух пайгамбардын доорунда кантип эң биринчи чиркке бурду. Ошол жакшылыкка чакырып жүргөн адамдарды өтүп кеткенден кийин аларга барып адамдар кайгырып, эстеп турганда, аларга ошо эстеликти кургула, силер эстеп турасыңар, анан бул адамдарды эстегенде силер Кудайды эстейсиңер, анан барып көрдүңүздөр кандай узак бир план түзгөн да. Жанагы билип туруп чакыргандар да ошондой кадамдарга барат дейт. Анан барып ошентип ширк талкалап кеткен. Ошондой эле бир жамандыкты билип, жакшылыкты билип туруп чакыргандар алар дагы ушундай жолдорду, ыкмаларды колдонот дейт. Кооз кылып сүйлөйт, кооз кылып көргөзөт адашууларын. Адамдарга бир жеңилдикти бергендей көргөзөт. Мисалы, ширкке чакырганда мен силерди ширкке чакырып атам, силерди Аллахтан башка сыйынууга чакырып атам деп айтышпайт алар. Алар ошо ата бабаң, кабырды зыярат кылуу, же болбосо оулиялар, же болбосо Аллах Тааланын алдында булардын даражасы бар,
ушул жол менен Аллахка бат жакындайсыңар, же ортомчулар, васаил деп ушундай бир аттарды коюп, акыры барып шайтандын торуна таштап кетет. Мурункулар да ушундай жол менен болганда, силерди мен ушул өтүп кеткен ата бабаңарга сыйындырам деген жок дей билесиз. Булардыга эстелик кургула, ушуларды эстеп, Аллахты эстеп турасыңар. Ушуларды эстеп, Аллахка сыйынып турасыңар. Силерге жакшылыкка чакырган адамдар өтүп кетти. Буларга эстелик курбасаңар, силер унутуп каласыңар деген жакшы бир, мындай карасаң, кооз көрүнөт. Кооз сөз. Мындай бир жакшы сөздөй көрүнөт. Буларды эстөө менен Аллахты эстейт экенбиз. Аллахты эстөөнү унутуп калат экенбиз, булар өтүп кетти да деп. Ошондой эстеликтерди куруп отуруп, кийинки доор келди, эч түшүнгөн жок. Бул эстеликтер чын эле Аллах менен биздин ортобуздагы ортомчу экен деп, ортомчу кылуу ошондо башталды да. Булардын жандары Аллахка учуп кетти. Буларды ортого алып туруп сыйына турган болсок, үнүбүз Аллахка жакындоого бат жетет экен деп. Айтор бул бөлүмдө эки нерсе, биринчиси билбей чакырган, экинчиси билип, акыйкатты билип туруп каршы дегендер. Биринчиси адашкан, экинчиси фасик болот. Билип туруп адашууга чакыргандар бул Аллах тааланын наалаты да түшөт. Аллах сактасын, эң чоң азапка түшүүчүлөр. Фатиха сүрөсүндө да күндө кайталап атпайбы? Магдуб анан долин. Магдуб деген ошолор. Өздөрү билип амал да кылбайт, жамандыкка чакыргандар. Долиндер болсо адашкандар, билбей эле чакырылгандар. Кийинки бөлүктөрдө эле окшош, мурунку коомдордо, жөөттөрдө, китеп ээлеринде эки түрлүү адамдар ээрчишкен. Ушулар биздин динибизди көргөзүп берет экен, ушулар Аллахка бизди жеткизет экен, арамды арамдай, адалды адалдай, пайгамбардын жолун көргөзүп берүүчү адамдар деген ой менен ээрчишкен. Бири болсо бузук алым, экинчиси болсо надан, жахил, караңгы, бирок ибадатты көп аткарган адам. Ушул эки адамдын фитнасы тарыхта көп кайталанып келген. Кээ бир адамда илим бар, бирок амал кылбайт, билгенине каршы чакырат. Бузуку алым, илимине амал кылбаган. Экинчиси болсо амал кылат, чала була угал ката, билими да жок. Бирок анын мүнөзү жакшы, адеп аклагы жакшы, жүрүм туруму жакшы болуп көрүнгөндүктөн адамдар ошону үлгү катары тутуп, андан бар фатва сурайт, тигини сурайт, ибадатта көп аткарып жүргөнүн көрөт да. Аны ойлоп алат да, бул жакшылыкта жүргөн адам көп жакшылыкты билет го деп. Анан ал билбей сүйлөп, кээ бирлер аны ээрчип баштайт, ошентип дин бурмаланган. Тиги надан бузук алым деген ал Кудайдан коркпогон, билген илимине амал кылбаган, акыйкатка каршы сүйлөгөн, ошентип диндер бурмаланган. Арамды адал деп, адалды арам кылып берген. Тауба сүрөсүнүн 31-аятында иттахаду барахум варахбанахум арбаба мин дунил. Алар өздөрүнүн башчыларын, попторун жана Кудай кылып алышты дейт. Эмнеге десе, алар арамды адал кылып берген. Ошолорго баш ийген. Вакад кана фарикун минхум ясмауна каламаллах тумма юхаррифунаху мин баъди ма акалу ва хум я'ламун дейт. Алардын арасынан бир топ адамдар бар эле. Аллахтын сөзүн угуп, андан кийин өзгөртүп салар эле дейт. Акыл жүгүртүп билгенден кийин. Көрдүңүзбү? Акыл жүгүртө алат, билген, ошондой болсо да өзгөртүп салган. Бул нерсеге эмне кызыкчылык болду? Булар өз нафсисин ээрчигендиктен, маанилерин өзгөрткөн, сөздөрүн өзгөрткөн, түшүнгөндөн кийин, акыл жүгүрткөндөн кийин, билгенден кийин. Өздөрүн бир шахваттарын ээрчиген үчүн, бир максаттарына ээрчишип, Аллахтан келген аяттар мунун нафсисине каршы туруп калса, мына ошол нерселерди жокко чыгарып же бурмалап жеткизип салган. Мисалы бир окуя, түшүнүктүү болсун, бул Бухариде келген окуяда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын убагында болгон. Мадина шаарында ал кезде яхудтар да бар, бирге жашап турган кез. Арасында эки жүздүүлөр да бар, яхудтардан бир адам бир аял менен зына кылып коет, бузук иш кылат. Андан кийин алар эмне кылат? Буну күнөөсүн кантип тазаланабыз, мындай Кудайга кайтабайлы, тоого кылайлы дейт да. Анан адамдар жол көрсөтөт, силер баргыла Мухаммад алейхиссалату вассалам пайгамбарга барсаңар, билет. Эмнеге десе, анда Тоораттын кабары бар. Дегенде алар эмне кылат? Өздөрүнүн жөөт башчыларына барат. Баргандан кийин алар шариатта мурунку бул китептерден бери келаткан нерсе. Никеси бар болуп туруп, зынага бара турган болсо ташпараңга алынат. Анан мунун жөөттөрдүн башчылары бул ташпараң деген өкүмдү жокко чыгарып салган да, бурмалап салган. Себеби башчылары өздөрү зына кылгандар болгон. Анан алар болсо пайгамбар алейхиссалату вассалам өкүмүнөн катышып, бурмаланган өкүмгө барышат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул кабар келгенде сурайт: силердин Тоорат деген китебиңерде эмне дейт зына кылган адамды десе, эмне деп табасыңар десе, алар айтат. Кимдер айтып атат? Жөөттөрдүн башчылары, биз билебиз дегендерде. Бизде Тоорат китеби ушундай жазылган, эгерде никеси бар болуп туруп зына кыла турган болсо, бетин көбү менен же кара кылып сүртүп, аялды да эркекти да
анан эшекке мингизебиз да байлап базарды аралатып коебуз деген. Алардын күнөөсүнө тообо кылышына, кайтышына бир жазасы ушул деген да. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабаларынан кийин исламды кабыл алган жөөттөрдүн илимдүүлөрүнөн болгон Абдулла ибн Салам деген. Ошону чакырып сурайт. Жөөттөрдүн илимдүүлөрүнөн болгон, элестетиңиз, ушундай өкүм барбы силерде деген. Зына кылган адам никеси бар болуп турса, ошондо бетин каралап, эшекке мингизип, байлап коюп, базарды айланткан. Дегенде, о Аллахтын элчиси, булар жалган айтат деген. Мындай өкүм жок бизде деген. Тооратта жазылган ражим деген аятты алып келип пайгамбар алейхиссалату вассаламга көргөзгөн да. Дагы деле ошо калып калгандыгы. Андан кийин жана аял менен эркекти эмне кылат? Ташбаран калып, шариаттын өкүмү, мурунку Аллах таалам түшүргөн өкүм менен эле өкүмгө чыгарат. Бул мына ошол жөөттөрдүн башчылары кандай кылып бурмалап салган. Никеси бар болуп туруп, ушундай бузукка барганда адам жөн эле бетин көөлөп туруп, эшекке мингизип, базарды аралатып койгула деп. Болбосо бул нерсе китептеринде болгон эмес. Мындай өкүмдү Аллах тааламдан түшкөн эмес. Канча деген ушундай өзгөртүп сала турган жерлер бар. Сажда кылып, Аллах мени кечиргиле деп кирсе, сажда кылган ордуна хетто дегенде алар болсо хенто деп атат, будай деп атат берди. Деп Аллах таалам сөзүн өзгөрткөнү, же кошкон, же кемиткен. Кайсы нерсе маанисин аларга каршы келип кала турган болсо, напсисине, алар же сүйлөп алган сөздөргө, же элге таанылып калган бир маселе менен ошо каршы келип калса эле, маанилерин өзгөртүп сала берген. Мына ошентип мурункулардын бирден бир дагы Аллах тааламдын алатына түшүп, ырайымдан айдалып калышына, бузукулук атка конуп, биз будан эмне сабак алат? Билбей динде сүйлөбөш керек, анан билип акыйкатка каршы сүйлөбөш керек. Жана бурмалабаш керек, кемитпеш керек, кошпош керек, тактап, аныктап туруп айтыш керек. Аллах таалам Куранда «Ваминхум уммиюна ла я'ламунал китаб». Жөөттөрдүн арасында дагы кээбилер бар, алар китепти түшүнүшпөйт, билишпейт дейт. Тек гана окуганды эле билет дейт. Кээбилер жөн эле жоромолдой берет, божомолдой берет. «Ва инхум илля ядуннун». Алар болсо жана жөн эле жоромолдогондор, булар ибадатты мыкты кылышат, ибадаткөй көрүнөт сыртынан. Бир илими жоктор да. Бизде да бар азыркы күндө ушундай. Кээбилер таквамын, бирок билбейт. Анан аны башкалар бул адам таква экен деп карапайым адамдар сурай берет, же аны ээрчи берет, көргөнүн кылганын кыла берет. Ошентип адашып кетет Аллах сактасын. Мындай чыкканда мурунку доордо эки түрлүү адам көп адамдарды адаштырып салган дейт. Бири өтө ибадатчыл болуп көрүнгөн жахил адам, экинчиси илими бар, бирок илимине каршы фатва берген адам, бурмалаган адам. Андан кийинки бөлүм мурункулардан дагы пайгамбар алейхиссалату вассалам буга каршы чыккан. Аллах тааламды биз сүйөбүз деп жар салып даңазалаган. Ошол сүйүү менен эле биз Кудайга жетип алабыз дешкен да. Амал, аткаруу, тыйгандан тыйылуу, буйругун аткаруу дегенди койчу таштан. Кудайга болгон сүйүүбүз эле чексиз биздики. Сүйүү менен эле бардык нерсени чечебиз. Мындай чыкканда сүйүүнү даңазалап, биздин сүйүүбүзгө чек жок Аллах болгон. Биз Аллахты мыкты сүйөбүз. Аллах таалам ушундай жакшы көрөбүз деген сөздөрдү эле айтып берген. Анан Аллах таалам аларды сынап айткан. Эгерде силер Аллах таалам жакшы көрө турган болсоңор, анда Аллахтын элчисин ээрчигиле деген. Акыркы пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенде да ошондо да кээбилер ушундай сөздөрдү айтып келген да. Биз Аллахка болгон сүйүүбүз бекем деген Аллах таалам сынаган. Анда сүйүүнүн белгиси бул буйрукту ээрчүүдө. Чыныгы сүйгөн адам сүйгөнүнө баш ийет. Эй Мухаммад айткын, «Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхбибукумуллах». Эгерде силер Аллах тааламды сүйө турган болсоңор, анда айткын. Эй Мухаммад аларга айткын дейт Аллах таалам айтып. Андай мени ээрчигиле, ошондо Аллах таалам силер сүйөт, күнөөңөрдү кечирет. Булар эмне деген? Белгилүү сөзү бар да. Бул пайгамбар алейхиссалату вассалам келгенде да бул нерсени таштаган жок. Биз Аллахтын тандалган кулдарыбыз. Биз Аллахтын сүйүктүү кулдарыбыз деген сөздөрдү айтып келишкен да. Мындай чыкканда биз эрке кулбуз, бизге көп нерсе боло берет деген дейт. Себеби биз мыкты сүйөбүз. Биз сүйгөндөй силер сүйө албайсыңар Аллах таалам. Биз жакшы көргөндөгү жакшы көрө албайсыңар деген сөздөрдү айтып бергенде, ушул сөзүңөрдүн аламаты, далили кана пайгамбарды ээрчигени деп ушул аят түшкөн. Бүгүнкү күндө дагы суфийлер бар. Алар айтып берет, биз Аллах тааламга канчадай мухалафаларды кылып алып, ушул сөзүн маска кылып, ушул сөзү менен көп нерсени өчүргөзү бар да. Биз ибадат дегенде сүйүү деп билебиз. Сүйүү менен көп нерсени чечебиз. Биз керек болсо Аллах тааламга тозогунан, корккондугунан ибадат кылбайбыз. Биз керек болсо Аллах тааламга бейишине суктанып, бейишине кирип кетишти көздөп максат кылып ибадат кылбайбыз. Биз Аллах тааламга сүйгөн үчүн ибадат кылабыз деп ушундай сөздөр да сүйлөйт. Көрдүңүздөр, жахилия доору кантип жылжып кире берет.
Мурункулар жөн эле сүйүнү даңазалап, буйрукту аткарбай, тыйгандан тыйылбай, кур сөз боло турган болсо, азыркылар болсо наоборот, сенин ыхласың алсырайт, тозоктон коркуп ибадат кылсаң деп. Ыхласың алсырайт, сен бейишикке гана кирем деп амал кылып турбайсыңбы деп. Биз болсо Аллахты сүйөбүз, сүйүүнүн негизинде гана ибадат кылабыз деп. Ушундай фальсафа сөздөрдү айтып адамдардын башын айландырат. Өткөндө да бирөө дөрүп сүйлөп атат, мусулмандар чын ыхлас менен амал кылбайт экен. Булар бейишке кирейли деп эле, тозоктон арылалы деп эле кылат экен. Бизге кылган жакшылыктары деле ошону көздөйт экен. Мындайчылыктын аягы барып, жыйынтыгы өздөрү үчүн эле кылат экен бул дейт да. Мына көрдүңүздөр кандай адашуунун мындай түрлөрү ушинтип өзгөрүп, шариятты өзгөртүп, жылжып кирип келатат. Ошол адашкан тайпалар буйрукту аткарууда, тыйылууда карама каршылыктары көп. Анын көбүндө керек болсо өздөрүнүн шейхтерине да баш ийүүдө белгилүү сөзү бар. Сен шейхке баш ийүүдө жана өлүктү жууганда өлүк кандай болот? Тияк оодарасың, бияк оодарасың, каалагандай жуасың да өлүктү. Эч нерсе сага каршылык көргөзө албайт. Кулагыма суу кирип кетти деп да айта албайт. Мурдума суу кирип кетти, тунчуп кеттим, кыйналып кеттим деп да айтпайт. Так ошондой баш ийгиле шейхиңерге деген. Сенде ыктыяр болбосун. Ошондой өлүктөй деңгээлде бол дейт. Анда пайгамбар кайда калат? Ахли сунна вал жамаа болсо, бизге пайгамбар алейхиссалату вассаламдын адеп ахлагы, сөзү, амалы, жашоосу тараза. Кандай гана адам болбосун, ушулга салабыз. Сөзү дал келеби, мүнөзү дал келеби, тараза ушул. Миң кыйын сүйүм мындай тигиндей десе дагы, эгерде ошонун амалы, сөздөрү пайгамбар алейхиссалату вассаламга дал келбесе, анын сүйүүсү жалган. Жана ошондой эле мен жакшы көрөм, мындай кылам, тигиндей кылам деп пайгамбар алейхиссалату вассаламды ээрчебей, ал дагы жалган. Ошондой эле кимдеги мен жок, пайгамбарды да жакшы көрөм, ырларды ырдап, гезит журналдарга жазып, мындай сөздөрдү айтып, бирок бидатты кылабы, бул дагы жалган дейт. Себеби эмнеге бидат кылат? Бидат деген бул пайгамбар алейхиссалату вассалам динди толук жеткирбей койду. Дагы бир алымча кошумчалар керек эле. Мына ушундай кылып койсо жакшы болот эле деген нерсе да. Пайгамбардын алейхиссалату вассалам динди жеткизип кетти, толук мен ынандым, Мухаммад Расулулла баш ийдим, толук деп көрдүм деген адам эч убакта бидат кылбайт. Пайгамбар алейхиссалату вассалам кылган нерсе менен чектелет. Ошого токтолот. Дагы бир мурункулардын кылык жоруктарынан, туура эмес кадамдарынан кур үмүттөр да. Кур үмүт, жалган кыялдар, жалган үмүт, жалган каалоолор жөн эле. Жалган сөздөр. Ушундай азыркы күндө да ушунун бир башкача сүрөттөрү бар. Мисалы мурункулар эмне деген? Лан тамассана нару илля айяма мa'дуда. Биз тозокко түшпөйбүз деген. Түшсөк да саналуу эле күндөр түшүп калабыз деп. Кээ бирлер айткан лан ядхулал жанна илля ман кана худан ау насара. Бейишке кирбейт тек гана ким жөөт болсо, же христиан болсо гана кирет деген. Эмнеге булар гана кирет? Эмнеге силерди тозокко түшүрбөйт дегенге эч кандай далилдери жок. Баягы кур үмүт, кур сөздөр болгон. Аллах таалам айтат: "Кул аттахаттум индаллахи ахдан". Силер эмне Аллах менен келишим түзүп алдыңар беле, ушундай болот. Силерге же Аллах таалам келишим берди беле? Аллах таалам өз уадасынан тайбайт. Силер билбей эле Аллах тааламга сүйлөй бересиңерби? Бала ман касаба сайатан ва хатат бихи. Ким күнөөнү камтып, күнөөнүн үстүндө ошону кыла турган болсо, алар тозок ээлеринен болот. Тозокко түшпөйбүз, биз мындай кылбайбыз, биз мындай болобуз. Лейса би аманиюкум вала амани ахлил китаб. Силер ушинтип кур эле үмүт кылып койсоңор эле мун менен ишке ашып кетпейт. Кимде ким жамандык кыла, ошого жазаланат дейт. Ман я'мал суан юдза бихи. Вала яджид лаху мин дуниллахи валия вала насира. Андай абалда Аллахтын алдында эч ким жардамчысы да болбойт, колдоо да таппайт эч кандай. Эмнени кылсаң ошону көрөсүң. Омай я'мал минас солихати мин закарин ау унса ва хува муъмин фа улайка ядхулунал жанна ва ла юдламуна нақира. Мына Аллах таалам кур үмүт кылбай, ушундайлар гана кирет деп атат. Кимде ким солих амалдарды кылып, мейли эркек болсун, мейли аял болсун, момунбу, Аллах ыйман келтирген амалда кылдыбы? Ошолор гана бейишке кирет. Алар эч кандай кыбындай да зулумга түшпөйт дейт. Аллах тааламдан зулумга душар болбойт. Зулумдалбайт алар дейт. Мисалы, ушунун кандай окшоштору бар бүгүнкү күндө? Бир бөлүгү главный жүрөк таза болсун дегендер бар да. Биз деле Кудай деп жүрөбүз да. Кудай деген кур калбайт. Баарыбыз эле ишенебиз. Барар жерибиз бир Кудай экен. Жакшылыктар боло берсин, жамандыктар болбосун. Тоо кылайлы, тоо деп коет да булар. Эч кандай амалы жок, пайгамбарга деле ээрчибейт, намазы да жок. Бул не деген сөз? Аллах сактасын. Эч кандай даярды жок.
ажал жетип күн бүтүп өтүп кетсем ушул кур сөздөр менен өтүп кетемби деп. Булар да ошондой болгон мурункуларда да. Бизди тозокко түшпөйт. Коем Кудайбы деп атабыз. Биз кантип эле тозокко түшөйлү. Кудай кулун кур калтырбайт. Кудай деген кур болбойт деген кур сөздөрдү айтат да. Эч кандай амал жок. А бир жерде Алла таалам айтып атат: "Эй, сөз жардам бербейт силерге" дейт. Жөн эле кыялданып сүйлөп койгон сөзүңөр пайда жок силерге дейт. Майя амал суан юдзаби. Жамандык кылдыңбы? Болду, жазасын аласың. Эч ким сага пайда да колдоо да бербейт. Жакшылык кылдыңбы? Эркексиңби, аялсыңбы, иман келтирген абалда кылдыңбы? Жакшылыктын жакшылыгын аласың деп атат. Анан кур үмүт менен жакшы сөз сүйлөп койдум эми кой. Жакшы ойдо болоюн, жүрөк таза болсо болду. Жок, келишим бар да Алла таала менен. Намазың барбы? Аллахка шерик кылган жоксуңбу? Пайгамбар алейхиссалату вассаламды ээрчидиңби? Кандай абалда өттүң? Кандай абалда келдиң Аллах тааланын алдына? Деген маселе да. Бул аябай олуттуу нерсе. Корко турган, көздүн карегиндей сактай турган, даярдыгы менен барамбы деп. Жашоодо эле элестетип көрүңүзчү, бир адамдар менен мамиле кылганда эч кандай сөзүңө турбай, келишимге турбай, кур сөз менен эле жайгара бер, элден чыгасың. Эч ким сени адам катары көрбөйт. Адамга ошондой болуп атканда эми Аллах менен мамиле андан да жогору болуш керек. Эң чоң келишим, эң чоң олуттуу мамиле кыла турган бул Аллах таалам. Аллах таалам, Аллах сактасын. Мына ушинтип мурунку адамдар адашып кеткен. Кур үмүт, жалган үмүт, жакшы ойдобуз, жакшы күмөндөбүз, жакшы кыялдар, жакшы үмүттөр, баары жакшы, оюн баары жакшы, Кудай жөнүнөн баары жакшы деп канча адамдар жакшы деп өтүп кетти да. Эч нерсе келишими жок, эч нерсе амалы жок. Аллах сактасын. Ошондойлордон болуп калбайлык мына. Мурунку караңгы доордогу жалган кадамдар. Кур жалак барып калган да Аллах таалам алдына. Анан дагы бизди тозокко түшпөйбүз эми деген ойдо болгон. Ой, жакшы ойлор ал актап койбойт сени. Мен жакшы ойдо экенмин деген нерсе. Сөзсүз амал керек.